Депутаттар дагы жаңыланган Жогорку Кеңештин имаратында ишин баштады. Арасында айрымдары Жогорку Кеңеш өзүн өзү таратып, жаңы жылга чейин жаңыдан шайлоо өткөрүп алсак туура болмок эле. Анткени кийинки жылдын аягында президенттик шайлоо өтөт. Ага чейин туруктуу парламент калыптанып, иштеп калышы керек деген пикирлер да айтыла баштады. Эми эмнеси болгон чакта дагы, эгер жакында Жогорку Кеңешке шайлоо боло турган болсо, эли журтубуз жакшылап карап көрүп, бир мындай колунан иш келген, ар кимге акча төлөп мыйзам жаздырып алып, мына менин мыйзамым деп күн көрбөгөн, өзү мыйзам жаза алган, көрүнгөндү сатып, көрүнгөн жерге секирип, өзү менен өзү эле убара болуп жүрө бербей турган, карапайым элдин жашоосун жакшыртууга чын дили менен умтулган, билимдүү, абийирдүү, уяттуу, анан ыйман ынсаптууларды шайлап алса, кандай жакшы болот эле. Кызыгы эми депутат боломун деген талапкерлер элдин алдына жолугушууларга барып, кандай сөздөрдү сүйлөп, кантип добуш алат болду экенинде. Анткени буга чейин депутат болом дегендер элге бара калып, жолуңарга шебен төгүп берем, трансформаторуңарды алып берем, мына жерге асфальт кылып берем, мынериңерге спорт зал куруп берем деп жүрүп, добушун алчу эмес беле. Эми азыркы бийлик, өкмөт андай иштердин баарын өзү колго алып, имарат курулушу болобу, жол курулушу болобу, башка иштер болобу, баарын өзү максималдуу тездикте жана көлөмдө аткарып жатканын баарыбыз көрүп билип турабыз. Демек эми биздин элдин добушун антип шебен менен же асфальт же бетон менен алууга болбойт. Ал номерлер жараксыз болуп калды. Депутатсыз эле бардык иштер өз нугу менен бүткөрүлүп жатат жана бүтө бере турган жолго аткаруу бийлиги тарабынан коюлду. Андыктан эми депутат болом дегендер баягы бата алдым ыкмасына өтүшөрү талашсыз. Мен ажоодон бата алып чыктым, мен генералдан бата алып чыктым дегендер чыгат эми. Ошентип, өлкө жетекчилигинин батасын алдым деп добуш топтойм дегендердин дагы бир тобу өз башына проблема үйүп, жазаланып, бүт эли журтка шерменде болору дагы анык нерсе. Анткени андай бата алдымдардын жиндикетти жүрүштөрүнө президент да, генерал да катуу сокку уруп, жол бербеши турган сөз. Шайлоонун айынан кандай иштер болуп келгенин баарыбыз жакшы билебиз. Анан дагы жулкунуп, баары бир баягы эле 20-30 жылдан бери депутат болуп көнгөндөр дагы эле мен депутат болушум керек деп чыгаары дагы анык нерсе. Кыскасы бул депутаттар боюнча дагы кызыктын баары алдыда. Бийлик шайлоону таза өткөрүүгө болгон күчүн жумшайт деңизчи. Элибиз эле эски түшүнүктөрдөн арылып, туура чечим чыгарса болгону.